Муниципалдык жашылдандыруу ишканасы кайрадан шаардык депутаттардын каарына калды. Кечээ Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда бул мекеменин ишмердүүлүгү талкууга алынып, мекеменин 2015-жылдагы аткарган жумуштарын депутаттар канааттандырарлык эмес деп табышты. Алардын айтымында мекеменин жетекчилиги жашыл бактарды массалык түрдө кыюуга уруксаат берип койгон. Эми бул материалдар укук коргоо органдарына тапшырылмай болду. Жашыл бактарды кыюуга биздин мекеме уруксат бербейт. Жашылдандыруу ишканасы акт түзүп, ага жергиликтүү аймактык башкаруу органдары жана райондук администрациялар менен бирге чечим чыгарабыз. Жобо боюнча өлкөнүн бардык жарандары бактарды кыюу боюнча арызы менен кайрылууга укуктуу. А биз аны карап берүүгө милдеттүүбүз. Ал кыйылган бактардын ордуна учурда чакан сквер куруп, отургучтарды орнотуп, арча тигип жатышат. Шаарды жашылдандыруу үчүн быйыл мекеме 190 миллион сом сурап жатыптыр. Бул былтыркыга салыштырганда өтө чоң сумманы түзөт. 15-жылы 1 чарчы метр газондун баасы 8 сом болсо, быйылкыга 17 сом 50 тыйындан сарпталат деп көрсөтүлгөн. Газондорго роза гүлүн өстүрүү үчүн мекеме 1 миллион 216 миң сом каражат бөлүүнү өтүнгөн. Ага 22 миңден ашык розанын көчөттөрүн сатып алса болот дешкен. Алардын эсеби боюнча бир түп розанын баасы 55 сомго чыгып кетет экен. А чынында ал 25 сомдон ашпайт дешет депутаттар. Ушундай эле ири суммадагы айырма бадал өстүрүүдөн келип чыккан. Долбоордо силер 312.611 бадал алууга 6 миллион 640 миң сом керек деп көрсөтүп жатасыңар. Ошондо бир түп бадалга 21 сом 24 тыйын керекпи? Бир түп бадалдын баасы 6 сомдон кымбат эмес. Ортодогу айырма 15 сом. 4 миллион сомдон ашуун каражатты бир гана беренеден жеп атасыңар. Мындай ачуу сынга туруштук бере албай жашылдандыруу ишканасынын жетекчиси Анвар Атантаев сыркоолоп ооруканага жатып калган. Ал эми анын кол алдындагылар айтылган сын пикирлердин көпчүлүгүн төгүнгө чыгарууда. Для приобретения семян ежегодно. Гүлдөрдүн ургун алууга жылына 1 миллион сомдон көбүрөөк каражат коротулат. Быйылкы жылга 1 миллион 210 миң көчөт отургузуу пландалган. Аны боло келгенде ар бир урукка 1 сом 50 тыйын, 2 сомдон туура келет. Бизди айыптап жаткандардын өз пикири бар да. Айрымдары борбор калаабыз кооз болуп, гүлгө оронуп турсун дешет. Кээ бирлери болсо гүлдөргө эле ушунча көп каражат коротуунун эмне зарылдыгы бар дешет. А биз өз ишибизди аткарып жатабыз. Быйыл бакчалардын дизайны толук өзгөртүлөт. Буга чейин Атантаевке бир нече ирет ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, бирок шаар башчыларынын көңүл сыртында калып келген. Эми Анвар Атантаев кече кызматтан кетүү үчүн арыз жазганы белгилүү болду. Бирок кала башчысы ал арызга кол койбогонун айтууда. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.